Siz de ошондой bir чоң кызмат кылып атырсыз. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун жарлыгына ылайык Шаршеев Бакыт Октябрович Балыкчы шаарынын мэри болуп дайындалды. 15 июлда жаңы шаар башчысы мэриянын жааматына, шаардагы мамлекеттик жана муниципалдык мекеме ишканаларынын жетекчилерине, шаардык кеңештин депутаттарына, коомчулук өкүлдөрүнө тааныштырылды. Президенттин Ысык Көл областындагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Айнура Султанбаева мамлекет башчысынын тескемесин окуп, Бакыт Шаршеевди катышуучуларга тааныштырды. Место рождения Нарынская область, Тяньшанский район, село Джергентау. Образование высшее. Закончил Фрунзенский политехнический техникум, Нарынский государственный университет. Тескемеде жаңы шаар мэри Кыргыз Республикасынын Конституциясынын 71 беренесинин жетекчилигинде жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамынын 47 беренесинин 1 бөлүмүнө ылайык дайындалганы билдирилген. Жаңы келген мэр Бакыт Шаршеев сөзүндө Балыкчы шаарынын элине кандай күтүлбөгөн жагдай болсо, өзү үчүн дагы ошондой болуп жатканын айтты. Эли журтубуз менен биргеликте, ушул коллективибиз менен биргеликте ушул Балыкчы шаарын жашоо деңгээлин, шаардын көркүн, жашоо турмушун көтөрүүгө өзүбүздүн билимибизди, тажрыйбабызды жумшайбыз деп ойлойм. Жалгыз адамдын колунан келе турган иш эмес, бул негизинен командалык иш. Ушул жерде мэрияда иштеп аткан адистер, орун басарлар, шаардын депутаттары, жалпы коомчулук баарыбыз бирге жапатырмак ушул бир планды коюп алып иш алып барсак, мен ойлойм биз көп жакшы деңгээлдерге жетишебиз. Катышуучулар Бакыт Шаршеевди жаңы кызмат орду менен куттукташып, жылуу тосуп алышты. Анын иштерине ийгиликтерди каалашып, иш тажрыйбаларын, идеяларын Балыкчы шаарына колдонуп, ынтымакта бир максатта иш алып барып, шаарды алдыга жылдырат деген ишеничтерин билдиришти. Багдөлөт Искендеров, Волна Ысык Көл телерадио компаниясы. Үчем наристелерге Балыкчы шаарынын Соңкөл районунан 2 бөлмөлүү батир берилди. Батир берүү салтанаты агыр көңөр кут болсун, ичине береке менен куттолсун деген чакырык менен башталды. 18 июлда Балыкчы шаарынын Соңкөл кичи районундагы номер 29 үйүнөн үчем наристелер Асанбеков Саламат, Асанбеков Салават, Асанбекова Салтанатка бардык жактан ыңгайлуулуктагы 2 бөлмөлүү батир Келечек Кыргыз Араб коомдук кайрымдуулук фондунун демөөрчүлүгүнүн алдында берилди. Өлкө башчыбыз Садыр Жапаровдун демилгесине жана Кыргыз Араб фондуна наристелер атасы Абдылдаев Каныбек менен апасы Бегалиева Айбарчын сертификаттарды алып терең ыраазычылыктарын билдиришти. Абысынын каралышат мына биякта турат, улуу абысым. Анын келини бар, ал каралышат, жолдошум. Үчөөбүз үч жактан эмгизип эметебиз. Ошо абысыныма да ыраазымын, ушунча чуркап, ушунду үйгө жеткирип, жеңем өзүм кайненем чуркабаганда ошо кайнене болуп чуркап атат, ошого ыраазым, өзүм туугандарым чуркабаган. Өмүр бою ыраазым, ушинтип балдарымды жарык түйүнүгө алып келди ошо энеси. Ошо өмүр бою тазим кылып эметемем, ыраазымын. Салтанатта Кыргыз Республикасынын эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министри Кудайберген Базарбаев ымыркайларга бекем ден соолукту, бакубатчылыкты, ата-энелерине ден соолук каалады. Акыркы жылдары балдардын социалдык пособиелери төрөлгөндүн сүйүнчү акысы жогорулап, мамлекет тарабынан наристелерге жана балдарга ар тараптан камкордуктар көрүлүп жаткандыгын белгилөө менен Кыргыз Араб кайрымдуулук фондунун жааматына терең ыраазычылыгын билдирди. Мынакей үчемде болгон үйлүгө биз президенттин атынан ошо 2 комнаталуу батирди тапшырып бүгүн бердик. Документтин бардыгы бүткөн, бардык документ барын колуна алышты. 2 бөлмөлүү батирди алып бердик. Буга бизге Кыргыз Араб Келечек фонду жаран берди. Андан кийин такырлы монтип булар аңырайып калган жаңы үйгө кирбестен өзүңөр жана көрдүңөр, буларга кошумча холодильнигин, стиральный машинасын, телевизордун бардыгын мисалы алып бердик, баарымен киргиздик. Бүгүнкү күндө биз 105 миң үй бүлөгө, анын ичинде 349 миң балдарга үй бүлөгө көмөктөгөн пособияны биз таратып беребиз. Андан кийин үчем болуп калганга жараша биздин министрлик аркылуу биз дагы кошумча ар бир балага 50 миң сомду деп 150 миң сомду бергенбиз.
Кыргыз-Араб коомдук кайрымдуулук фондунун жетекчиси Кеттани Обай мындай квартира берүү боюнча кайрымдуулук биринчи жолу Ысык көлдө башталгандыгын, мындан ары кайрымдуулук иши улантыла берерин айтты. Фонддун директору Эркламбек Тагаев мамлекеттер аралык түзүлгөн кайрымдуулук фондунун үй менен камсыздоо жардамы Кыргызстан боюнча жүргүзүлөт деди. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевичтин демилгесин колдоп, фонддун атынан 2 бөлмөлүү батирди белекке бергенге туура көрдүк. Балыкчы шаарынын мэри Шаршеев Бакыт кызматына жаңы киришери менен иш күнү ушундай квартира берүү менен башталды. Ал куттуктоо сөзүндө президенттин демилгеси менен колдоого алынып, балдар батирлүү болушууда. Балдардын тагдыры ушул Балыкчы шаарында жана шаардын жалпы дарыгердик профилактикалык дарылоо борборунун көзөмөлүндө болот. Наристелердин ата-энелерине 10 000 сом белегин тапшырды. Бүгүн ушул жерге, ушул батирге булар учетко отуруп атат. Мындан ары ушул балдардын кийинки тагдыры ушул Балыкчы шаарынын көзөмөлүндө болот. Биздин адистердин, биздин врачтардын көзөмөлүндө болот. Тоң райондун акими Астанкулов Байышбек 15 000 сом акчалай белек кылып, ал эми Лахол айыл өкмөтү жашоо тиричилик буюмдарын тапшырды. Багдөлөт Искендеров, Волна Ысык көлү телерадио компаниясы. Балыкчы шаарында суткасына 70 тонна биринчи сорттогу ун чыгара турган жаңы тегирмендин ачылыш аземи болуп өттү. Ага республикабыздын айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков, министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин директору Элчибек Жантаев, Кыргыз Республикасынын жогорку кеңештин депутаты Балбак Төлөбаев, Балыкчы шаарынын мэриясынын жетекчилиги, Автоништранс ишканасынын эмгек ардагерлери, эмгекчилери, шаардын аксакалдары, жергиликтүү массалык маалымат каражаттын кызматкерлери катышты. Мына мамлекеттин бүгүнкү жакшы бир багыты, саясаты, ишкерликти колдоо. Анысы кандай ушу жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, жергиликтүү бийлик, мамлекеттик органдар мына ушундай ишкерликти колдоо болсо бүгүнкүдөй иш чара болбойт эле. Айыл чарба министри Аскарбек Жаныбеков Балыкчыда бир топ ишканалар ачылып, иши токтоп калган ишканалар жанданып, ал эми Автоништранс ишканасында кылкандуу данегин кайра иштетүүчү заманбап ун тегирмендин ачылышы мамлекет башчыбыздын Садыр Жапаровдун өнөр жай тармактардын өнүктүрүүгө койгон тапшырмаларынын бир фактору деди. Мына быйыл биз болжолдуу 650 000 тонна азыктык буудай жыйнап алабыз деп атабыз. Бул былтыркы жылга салыштырмалуу туура 2 эсе көп болот. Бирок ошол эле мезгилде мен айтып коюшум керек, биздин кыргызстандыктарды азыктык буудай менен камсыз кылыш үчүн биз бир жылда ун жана ун азыктары, азыктык буудай жалпы ошол 768 000 тонна өндүрүп кампабызга жыйнашыбыз керек. Быйылкы жылда ал көрсөткүчкө жете албайбыз, бирок өзгөрүүлөрдүн өтө жакшы болушу менен биздин министрликтин болжоосунда 2023-2024 жыл менен биз өзүбүздү азыктык буудай менен толук камсыз кылганга аракет кылып жатабыз. Депутат Балбак Төлөбаев облус айыл чарбалуу тармак болгондуктан мындай ишканалардын ачылышы калкка кызмат көрсөтүүдөгү иштердин өнүгүп жаткандыгы катары баалады. Азыр мына ун ишканасы ачылып чыгып атат. Кудай буйруса, бул балыкчы үчүн өтө жакшы нерсе, кубанычтуу нерсе. Мына өндүрүшкө болгон мамиле өкмөттү эле карап отурбай, жеке ишкерлер да ушул багытта иштешибиз керек да. Жеке ишкерлердин бул багытта иштөөсү өзгөчө балыкчыга окшогон ушундай чакан шаарларда колдоого татырлык да. Өкмөт да колдош керек. Мына айыл чарба министри да айтып отурат. 2023 жылдын күзгү түшүмү жыйнап алуу менен биз Кыргызстандын дыйкандарын жаңы заманбап сортторунун үрөнү менен толук камсыз кылабыз деп жатабыз. Буга эмне негиз бар? Буга негиз быйыл 22 жылдын жазгы себүүсүнө биз 10.100 тонна жаңы үрөн таратканыбызда дыйкандарыбызга 2 жылдык мөөнөткө 4,5% жылдык үстөк пайызы менен азыркы күндө күздүк буудайлардын үрөндөрүн алып келе баштадык Кыргызстанга. Бул 6.000 тонна өлчөмүндө болот. Жана ошол материалдык резервтердин кампаларында 6.300 тонна келерки 2023 жылдын жазгы себүүсүнө үрөндөр алынып келип сакталып тургандыгы бул бизге ошондой негиз берип атат.
Автоништранс ишканасынын жетекчиси Алтымыш Эсенбаев тегирмен Турция мамлекетинен алынып келинип ишке киргизилгенин, суткасына 70 тоннадан биринчи сорттогу ун азыгы чыгарыла баштаганын, рынок шарттарына чакан ишканаларды ачууда бир катар кыйынчылыктар болуп, аларды жааматтын ынтымак көжүрмөндүгү менен жеңишкендигин билдирди. Ундун баасын эми тегирменди ушул ой менен салдык. Биз орун убагында көрдүк ун канча кымбаттап кеткенин. Ошонун негизинде ушул ой башка келип түзүп алдык. Эми колубуздан келишинче унду арзан кармаганга аракет кылабыз. Салтанат соңунда ишкана лентасы кесилип, катышуучулар тегирмендин иши менен таанышты. Багдөлөт Искендеров, Волна Иссык-Көль телерадиокомпаниясы.